Мынакей. Жануар мынакей туғандар. Мынакей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал Базар YouTube каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Жаңы Ноокат айыл аймагында жайгашкан Сахаба келип тугандар. Бүгүнкү чыгарылышта эки ат тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Анда мына ушу биринчи атыбыздын паспорттору, документтери бар тугандар. Мына көрдүңүздөр, паспорттору бар. Орловский рысистой порода. Кличкасы Жирак тугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул аттын мүнөздөмөсүн мынакей ичинде оң тарабында ичинде агы бар экен. Андан кийин кашкасы бар, тумшугунда дагы бар экен. Оң бутунда дагы агы бар. Арканкы сол бутунда дагы бар тугандар. Эми аттын мүнөздөмөсүн бир чекеден ээсинен суроону баштайлы биз. Ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшы беке? Жакшы, рахмат сизге. Тынчсыздарбы? Кудайга шүгүр. Бүгүнкү чыгарылышта биз жогоруда айтып өткөндөй эки ат чыгат, Кудай кааласа эки ат. Эки ат сатууга чыгат. Анда мына ушул алдыбызда турган Жирак тууралуу маалымат берүүнү баштайлы. Аттын жашы канчада? Жашы 4 жашар болот. Бахарда энди тайын агызын тайын сайды. Жаңасы экен да? Жаңасы. Жазга жаңасы. Үйүргө коюлган буга чейин? Үйүргө коюлган жок. Үйүргө коюлду элек. Бар лекин. Үйүргө негиз коюлган. Көптөгөн. Жакшы. Ат келгенине канча болду экен? Келгенге 3 ай болду. 3 ай болду. 3 ай болду. Yo'lga azo kelgan. Yo'lga yurgizib shunchalik tarbiyalab nima qildik. Hali uloqqa solingan yo'q. Чоң улактарга салынган элек. Solingan yo'q. Так уландарга чопулду. Жакшы. Аттын мынакей жакындан сиздерге көрсөтөйүн. Бир акырын бастырыңыз чатка аяктарын караңыздар. Мынакей. Санеттерин караңыздар тугандар аттын. Кайта бериң, таксыр кайта бериң. Ат чындыгында өтө бийик, узундан келген ат экен тугандар. Аттын бою канча чыгат? 1.65 тегерейин. 1.65 чыгат, чындыгында бийик ат экен. Кандай бир сууту келген, бир жүгүртүп көрөбүзбү? Жүгүртөбүз. Бир эки жака бир кыска кое бересиз, О, пастан чүп жака койчу. Ат тору кашка тугандар. Мынакей документтери дагы бар, паспорту бар. Келгенине 3 ай болуп тур тугандар Кыргызстанга. Чындыгында чоң бийик ат. Үйүргө дагы өтө кое турган алки сындуу ат экен, Ооба. Соорлор дагы өтө тегиз. Орловский. Кой беринчи гана. Жануар менен караңыздар. Жүгүрүш өтө жакшы экен. Тез экен, Жеңил экен. Жүгүрүүгө өтө жакшы. Чаңып кетти мынакей көрдүңүздөрбү? Дагы бир кой беринчи гана. Жануар менен караңыздар. Куйрукта тик көтөрүп жүгүрөт экен. Болду, кайта бериң. Жеп ичтери аттын ден соолугу кандай экен? Ден соолугу жудайым тоза, жакшы. Ем ичиге айыбы жок. Жеп ичи жакшы. Ичи өтө жакшы. Кармаганы кандай мындай жоош элеби? Өтө жоош. Жаш балдар ойнойт. Тиштеп мындай үркөп, атты ушундай токтотуң таксыр. Атты токтотуң. Жануар. Жакындан барып сиздерге көрсөтөйүн. Чатка аяктары санеттерин көрсөттүк. Путу колу таза экен. Кармаган кандай экен? Кармаган жоошпу? Өтө жоош. Жоош, Бардыгы жоош. Жануар. Көрдүңүздөр кашкабактарын. Бою 1.65. Таза чыгат. Жеп ичи жакшы тугандар. Улакка тарбияны бериш керек. Эми аттын баасына келели, Боло турган мындай бир эл сурай турган кылып айтыңчы. Баасыны Канча дедиңиз? 5200 дедим. $5200. 5200 доллар, көрдүңүздөрбү? Сразу эле доллар эсебинде айтылды тугандар. Ат жакса сөзсүз түрдө байланышка чыгасыздар, экран бетине калтырылган. Номерде WhatsApp бар, Жок, Билайн бар, WhatsApp жок. Номер ишлейт Кыргызстан Билайн. Билайн иштейт, бирок WhatsApp номерин калтырыш керек. Мал экти колдо. Экти калтырайлы, Себеп WhatsApp'тан дагы көп чыгат тугандар. Элибиз азыр чет жерден, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстандан көпчүлүгү WhatsApp аркылуу сүйлөшөт экен да. Болду. Дагы бир жакшы көрсөткүлөчү деп дагы сурайт экен. Мына ушундай. Биринчи атыбыздын баасы $5200 коюлду. Мынакей паспорттору бар тугандар. Келип көрө бересиздер.
келип жеринен келип баалашып, анан жакшы кылып кеминтип бересизби? Келишamiz. Сүйлөшсө болот, а? Сүйлөсө болот. Жакшы туугандар. Анда биринчи атыбыз кетти туугандар. Экинчи атты көрсөтөлү, а? Айдай бериңиз. Мына туугандар экинчи аттагы келип калды. Токтото бериң болду, токтото бериң. Туугандар мынакей. Экинчи аттагы келип калды. Бул дагы тор кашка. 5 кашка десек дагы болот. Кайта бериң бери акам. Бир аз алыки күн дагы отуруп баштады. Андан тор аттар бир аз караңгыраак көрүнүп калышы мүмкүн, ошондуктан узагыраак кетпейли. Тору кашка, кашкасы дагы узунунан келген, көрдүңүздөрбү? Эми бул аттын мүнөздөмөсүн дагы секен билүүнү баштайлы. Бул аттын жашы канчада? Жашы 3 жашар бохорга. Азыр кунан экен десе, ба? Кулан. Кунан. 3 жашар бuyam yangi o'rgamchi. Жаңы үйрөнчүк. Жаңы миндиңиздер. Азыр uloqqa solingan yo'q. чоң улактарга чабылган жок. Yo'q. Tak uloqlarga 1-2 marta chopildi, o'rgatilgan. Boyu канча чыгат экен? Boy buyam 65 atrofida. 65-тин тегерегинде чыгып калат, а? Chiqadi. Чындыгында чоң ат экен бул дагы. Бул паралас кандай экен? Карабайыр элеби же? Yo'q, Rossiyaniki. Россиядан келдиби? Buyam nimaniki? Алтайдики. Алтайский крайдан. Экөөм Алтайдан келген. Атты мындай бир туугандар сиздерге толугураак айландырып көрсөтөйүн. Аттын багысы да өтө келишкен, жакшы багылыптыр туугандар. Атка баа бересиздер. Жеп ичиши, ден соолугу баары жакшы, а? Бардыгы жакшы. Жеп ичиши кандай? Кармаган кандай экен? Жоош элеби? Жоош. Аттын кош кабактарын караңыздар. Мына көкүрөктөр дагы өтө кенен ат экен. Келечеги бар экен, а? Бул аттын келечеги бар экен, а? Жакшы, Кудай кааласа, жакшы палбаны келип бир жакшы саяпкерлер алган болсо, аттан чындыгында пайда көрөт. Ооба, тарбиялаш керек. Тарбиялаш керек. Мына ушундай. Бунун кайманаты барбы жокпу? Кличкасы. Өз энди алган адам коюп алады. Алган адам коёт, а? Бунун кайманаты жок. Эми бул тору качкандагы баасына келели. Жакын кылып бир кыса көрсөтөлү ага чейин, а? Кыса көп узак кетпейсиз. Жаныбар айдан чыган амана кел, сразу эле жеңил экен. От алыштары жакшы туугандар. Дагы бир кайтыңчы. Ана мына туугандар көрдүңүздөрбү аттын жүгүрүшүн? Аттын жүгүрүшүндө чындыгында сөз жок. Бул кандай жаштайынан бери кырмайбы? Хош, буну баасыга келсек, $5000 dedik. $5000. $5000. Аттын баасы сразу айтылды туугандар. Баалашып көрө бересиздер. Тору кашканын баасы $5000 коюлду. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышта эки тору кашка аттар тууралуу маалыматты берип өттүк. Эфирдин алып баруучусу мен Сайдулла Рустамов болдум. Эми ушул менен жыйынттай берели, а? Анан аттарды жакшы сатып алыңыздар. Жакшы клиенттер келсин. Буюрса аман эсен жакшы тапшырып алыңыздар ээлерине. Биз жыйынттай берели. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.